Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir insan gelip soraydı. Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, men dua kılamın deydi. Dua kılamın, jana жақсы көрөмүн. Ey Allah'ım maga baylık versen eken dep dua kılıp oşonu жақсы көрөм. Ушундай dua kılgaным duruspu dep Peygamberden sorap жатат. Siz men bilse de ушул суроо болушу мүмкүн да. Ey Allah'ım maga baylık berşi, maga dүйнө берши деп дуа кылсам болобу, болбойбу деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул нерсе Пайгамбарыбызга келгенде Пайгамбарыбыз айтат: эмне максатта сурайсың ошол дүйнөнү, байлыкты эмне максатта Кудайдан тилейсиң дегенде, ал айтат: өзүм жеке пайдаланыш үчүн, үй бүлөм пайдаланыш үчүн, жана бир туугандарыма, жакындарыма бериш үчүн, жана садака кылуу үчүн, ажылыкка, умрага баруу үчүн, Аллахым мага дүйнө берши, байлык берши деп сураймын ушул максатта десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бул чындыгында дүйнөнү талап кылуу эмес, бул акыретти талап кылуу болуп эсептелет дейт. Көрдүңүзбү? Акыретти талап кылуу. Бул дүйнө эмес дейт. Дүйнөнү талап кылган жериң жок, бул акыретти талап кылып жатасың дейт. Ушул үй бүлөмө адал ырызкы берейин, умрага барайын, ажылыкка барайын, муктаж болгон бир туугандарыма жардам берейин, Аллахым, мен ишиме береке бергин, мен соодама береке бергин, мага байлык бергин, Аллахым деп мындай дуа кылсаң дейт, сен дүйнөнү талап кылган жоксуң дейт, балки акыретти талап кылган инсансың деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанагы сурап келген инсан ушундай деп жооп берди. Ошон үчүн сиздер менен биздер дагы намазды ошентип дуа кылсак болот экен. Ey Allah'ım maga baylık bergin, adal rızkı bergin, ошол adal baylık menen özümdü, үй бүлөмдү, жакындарымды, muhtaçlardı камсыз кылып, ажылыкка, умрага барып келейин деп дуа кылсак, бул акыретти талап кылган болот экенбиз.